Урматтуу Супара каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Супара каналыбызда конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Дубанбаева Анар эжекебиз конокто. Дубанбаева Анар эжекебиз Анталияда мекендештерибизге жалпы маалымат берүү максатында бүгүн өзүнүн мобилдик группасы менен келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Анар эжеке, жалпы мекендештерге кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, кандай максат менен келдиңиздер, айтып өтсөңүз. Бүгүнкү 28 ноябрга парламенттик жогорку кеңешке шайлоо президентибиз кулактандыруу берди, жарыя кылды. Ошол боюнча ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү азыркы убакта мобилдик группалар менен өзүбүздүн чет мамлекеттеги жарандарыбызга ошо шайлоо боюнча түшүндүрүү иштерин, тартиптерин, өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү иштери менен ошол кыдырып жүрөбүз. Бул убакытка чейин Россияда дагы болгонбуз, азыр дагы бир группабыз, эки группа ошо Россияда иштеп атат. Мен болсом ошол группа менен анын ичинде Тышкы иштер министерствосунан кызматкери Айжан, санариптик министерствосунан дагы үсөн болуп ошол Турцияга келдик элек. Буга чейин Турциянын Стамбул шаарына барганбыз. Ал жерден дагы жолугушууларды уюштурдук. Андан бери жаңы бул Анталияда бул жактагы жарандарыбыздын сунуштары менен шайлоо участкасы ачылды. Азыркы убакта биз ошол азыркы убактагы конституциянын шайлоо өзгөчөлүктөрүнүн жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандай өзгөчөлүктөр бар экенин, анан бир айырмасы ошол өзүбүздүн жарандарыбызга, Кыргызстандагы жарандарыбызга салыштырмалуу чет элдеги жарандарыбызда бир гана партия тизмеси боюнча шайлоо укугу бар экенин дагы түшүндүрүп, ошол иштерди ишке ашырып жүрөбүз. Азыр деген ошол жарандарыбыздын көбү консулдук учеткада туруша электери бар экен, биометрикалык каттоодон дагы өтө электери бар экен. Ошол бүгүн аябай активно дагы катышты. Дагы эртең дагы ошондой жарандарыбыз келет деген сунуштар менен эртең дагы иштейбиз. Кудайым буйрса ошол ишти негизгисин баарын жасап кеткенге аракет кылабыз деп ошол иште аркалып жүрүп атабыз. Анталия шаарында канча күн болосуздар? 10 октябрда биз уже Кыргызстанга кетиш керек болуп калат. Ошондо 9 октябрга чейин бул жерде мекендештер сиздерге кайрылса болот экен да, Сиздер менен байланыш үчүн же болбосо кайсыл офиске, кайсыл дарекке келип кайрылыш керек, ошону дагы айтып өтсөңүз. Ошол офис боюнча азыр жаңы эле ошол ачылып атат. 2 дарект айтылып атат, аны да кошумча кызматкерлер айтып түшүндүрүп берет болуш керек. Кошумча маалымат бересиздер, Кошумча маалымат. Урматтуу мекендештер, эгерде Анталия шаарында болсоңуздар, Анталия шаарындагы мекендештердин каттоого, консулдук каттоого же болбосо шайлоого тиешелүү бир суроолоруңуздар болсо, Анара эжекебиз сиздердин мындай өзүнүн маалымат берүү иштерин жүргүзгөнгө 9 октябрга чейин Анталия шаарында болмокчу. Анар эжеке, дагы мекендештерге эмнени айтып өтөт элеңиз, өзүңүздүн кайрылууңузду берсеңиз болот. Эми чет мамлекетте жүрүп аткан, жашап аткан, убактылуу дагы иштеп аткан жарандарыбызга айта кетерим, өзүңүздөрдүн жарандык милдетиңиздерди аткарсаңыздар деп айта элем. Анткени сиздер биздин Кыргызстандын жарандарысыздар. Эми ошо шайлоонун акыйкат өтүшү, сиздердин катышуңуздар эң негизги ролду ойнойт. Ошондуктан ошол
активдүү катышсаңыздар шайлоого жүрүшүнө. Анан дагы айтып кетерим, ушул жакта ушул көргөнү бүгүн келгенде деген аябай активный мындай өздөрүнүн жарандык милдетин аткарабыз деп көбү өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин айтышты. Ошол жарандарыбызга жакшылык каалап, Кыргызстанга дагы салам айта баралы деген ниеттебиз. Ден соолуктарыңыздар болсун, жакшылыктар болсун, үй бүлөңүздөрдө ийгиликтер болсун, аман эсен дагы кайтабыз десеңиздер, биз кош колдоп күтүп алабыз. Рахмат чоң.